Ассалаумалейкум туғандар. Бүгін 2019 жыл 16 декабрь Форсаж таксопаркында иштеген таксистердин бүгін жаңы жылдық кечеси болуп атат. Жаңы жылдық кече жана бүгін ошол таксопаркта иштеген балдардын кудай тамагы, кой союп, кан чыгарып, анан кийин ошол таксопаркта жакшы иштеген, таксопаркта алдыңкы жакшы заказ, көп заказ аткарган балдарга баалуу белектерди ыйгарганы атабыз. Форсаж таксопаркында, таксопаркта мен уже 2013-төн бери таксопарк боюнча иштейм. Таксопарк 2013-төн бери иштейт. Бирок башка бир себептерге байланыштуу таксопарктын аттары өзгөрүлүп келген. Биринчи Аргымак, андан кийин азыр Форсаж болуп өзгөрүлдү. 2013-төн бери иштеп келебиз таксопаркта. Бирок азыр башка бир форматта иштеп атабыз. Яндексте азыр Форсаж таксопаркы, Яндексте сертифицированный Москва боюнча өтө көп парктар бар, бирок ошолор парктардын ичинен Форсаж бул сертифицированный парк болот. Азыр Форсажда миңден ашык балдар иштейт. Кыргыз балдар, кыргыз, өзбек, армян, Азербайжан, орус, көп улуттагы балдарда иштейт Форсаж таксопаркында. Форсаж таксопаркы биздин мекендештер үчүн өтө ыңгайлуу жана жакшы көп мүмкүнчүлүктөрдү кыргыз балдарга түзүлгөн. Чоколуп тоолордун бийик жери чокудай бол кыргыздын жигиттери демекчи. Ассаламу алейкум урматтуу жалпы Москва жергесинде эмгектенип жаткан биздин агалар, инилер, достор, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү кечеге баарыңыздар куш келипсиздер демекчибиз. Бир алаканча кол чаап коюңуздар, мына бүгүн байрам. Дүйнөдө бактылуу өмүр жок, бактылуу күндөр, бактылуу көз ирмемдер гана болот дейт экен. Анысыңарындай, урматтуу мекендештер, эң бактылуу күндөрүбүздүн бири бүгүн деп эсептеп коюңуздар. Себеби убагында Сулайман пайгамбардын колунда шакеги болгон дейт. Ыйлап атканда шакегин карап гүл чекен, гүлүп атканда шакегин карап ыйла чекен дейт. Көрсө жанагы шакекте бул күндөрдө өтөр кетер деген жазуу болгон экен. Бул күндөрдө өтөр кетер, бүгүн эң бактылуу күндөрүбүздүн бири деп эсептеп коюңуздар. Мына бүгүн чогулганыбыздын негизги бирден бир максаты, бирден бир себеби учурда Москва жергесинде кызмат көрсөтүп келе жаткан таксопарк Форсаж бүгүн жалпыңыздардын башыңыздарды бириктирип, мына ак дасторкон жайып, жаңы жылдын алдында сиздерге сый тамак көрсөтүп, ушу жаңы жылдык кечени баштаганы турабыз. Дал ушул кечени ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер анда эмесе. Бүгүнкү кечебизди ачып берүү үчүн Форсаж таксопарктын жетекчиси Кыялбек Акматов агабыз кол чабуулар менен чакырып алалы. Калбаев Кыялбек жана Равшан агабызды кошо чакыралы. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу достор. Бүгүн насип буйруп Москва жергесинде силер менен жүз көрүшүп, даам татып отурабыз. Жаратканга чексиз рахмат, шүгүрлүктөр болсун. Келип бергениңер үчүн чоң рахмат.
Бүгін азыр 5 мүнөттөн кийин вручение болот. Пока мен сөздү Равшан акеге берейин. Равшан аке, сиз сөйлөп койсоңуз, мен бизнес партнерум Равшан аке. Ассаламу алейкум, мекендештер. Кош келипсиздер. Бүгүн жайылган даамдан татып, бүгүн такси парк пассаждын атынан ушунча жигиттер баш берип отурат экенсиңер. Ишиңер ийгилик болсун дайыма, Аллах берекесин дайыма силердин үстүңөн жаатырып турсун. Дайыма жолуңар ачык болсун. Жакшылык күндөрдө ушундай жакшы жерлерде жолугуп жүрүшүңүзгө Аллах өзү насип кылсын. Рахмат, Равшан аке. Жигиттер, бүгүн биз жалаң таксисттер отурабыз да. Мен силерди бүгүн таксисттер деп айтпайт элем да. Силерди бүгүн мен Кыргызстанга салган инвестор, Кыргызстанга акча салган инвестор деп атайт элем да силердичи. Мен бүгүндөн баштап силерди такси эмес, инвесторлор деп атайын силердичи. Мүмкүн болсо. Потому что силер ар бириңер мээнет менен ушунчалык эртеден туруп кечкенге чейин адам ташып, чоң мээнет кылып, пешене тер менен акча таап атасыңар. Бала багып атасыңар, ата эне багып атасыңар. Бул деген бул чоң сыймык. Кыргызстанга канчадаган акчалар жиберип атасыңар. Бул деген чоң сыймык. Бул силер таксист гана эмессиңер, силер Кыргызстан үчүн чоң инвесторлорсуңар. Силерди келе жаткан каалайбызбы, каалабайбызбы, бул илгертен көнүп калган ада, бул жаңы жыл. Келе жаткан ушул жыл жыйынтык жаңы жыл силер үчүн берекелүү жыл болсун. Кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн. Биз ушул жерде Москвада эле жүрө бербей, Кыргызстанга жараткан буйруса Кыргызстанга кайтайлы. Кыргыз үчүн, Кыргызстан үчүн жанып күйөйлү. Жигиттер, рахмат, бүгүн ушинтип убактыңарды, кымбат убактыңарды бөлүп ушул жерге келип бергениңер үчүн мен силерге чексиз ыраазымын. Рахмат силерге. Ийгиликтер болсун силерге. Рахмат. Равшан аке, сиздерге да чоң рахмат. Мына ушундай ушунча биздин мекендештерибиздин башын бириктирип, мына чай берип, сый тамак көрсөтүп, анан буйруса, Кыялкебиз айткандай, азыр ушул Форсаж таксопарктын эң мыкты кызматкерлерине буйруса вручениялар болот. Ал кимдер экен деп турсаңыздар, пока сюрприз боюнча турсун. Азыр эч ким деле билбесе керек, мен алам депчи. Ансыгандай бүгүн эми жакшы маанайда 32 тиштүү жылмаюу менен бүгүнкү кечени өткөрүңүздөр, тамагыңыздар таттуу болсун. Тойканабыздын алгачкы даамдуу тамагы тартылат буйруса, өзүңүздөр билгендей ала бериңиздер туугандар. Кыргыздын организминде организм дүйнө жүзүндө жок экен, аны билсеңиздер керек. Жөн эле ала бербей ниет кылып, тилек кылып алып отуруңуздар. Кыялбек Калбаев агабыз айткандай, чындыгында биздин Россия жергесинде дегеле чет жерде жүргөн мекендештерибиз Кыргыз элинин социалдык экономикалык тармагына чоңдон чоң салымдарын кошуп келет. Анда эмесе биз бир музыкалык тыныгуу жарыялайлы, андан кийин врученияларга кезек беребиз. Сиздер үчүн төмөндөгү чыгарма менин атыман болсун. Кол чаап, колдоп турсаңыздар да болот, Бек агабыздын чыгармасын аткарып берейин, кабыл алыңыздар. Çevirilir
өзіңді мақсатыңа еме жеттің өзіңді бір тоғым менден кеттің о күнім қинадың ғой мені мұншалық жеңіліп сағындырып керектенге тоғыз толым тескейіп туғараны еңсейіп тоң сол қалдым ғой тоғылым ерте келмейді тоң сол қалдым ғой тоғылым ерте келмейді алты толым тескейіп тұлышаны еңсейіп алсырадым бастым ғой алтыным ерте келмейді алсырадым бастым ғой алтыным ерте келмейді жетім сеніп қалдым ғой жейренім ерте келмейді тоң солып қалдым ғой тоғылым ерте келмейді Чоң рахмат, урматтуу мекендештер. Кыргыздар өзү илгертен эле мага окшоп ырчы келет экен. Ырдай баганы бийчи келет дейт. Анан эң эле жөнөкөй сиздерге окшоп сынчы келет экен. Ырчыларга сынап мынай кол жаап колдоп отурасыздар. Буюрса музыкалык чыгармаларыбыз, паузаларыбыз мындан да уланат. Анан эскерте кетүүчү нерсе азыр тамактар тартылат. Бүгүн майрам, бүгүн той болуп аткандан кийин каалоочулар болсо чыгып ырдап, вручениядан кийин куттуктоо сөздөрүн сүйлөп дегендей. Аң каалоочулар бийлегиңиз келгендер болсо ордого чыгып бийлеп, 1-2 саат болсо дагы майрамдын көркүнө чыгаралы туугандар. Анда биз жалпы врученияга кезек берели. Форсаж таксопарк өз негизинен 6 жылдан бери иш кылып келет Москва жергесинде. Алгач ушул Аркымак деген аталышта чыккан болсо андан кийин учурда ушу форсаж деп аталып 1000ден ашуун кызматкерлер иштейт экен дагы ушул таксопаркта. Бул мекендештерге өтө жакшы нерсе, өтө чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, негизинен ушул форсаж таксопаркында көпчүлүк кызматкерлер ушул биздин Кыргызстандын жарандары экен. Ушул баарыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе, кайраке врученияга кезек берели. Бул жактан Достор, жигиттер, негизги пока дагы кульминационный моменттер келелек. Сейчас азыр мен турсун эмелерди, белектерди алып келсең. Мен белектерди уже таксопаркта иштеген, эң жакшы иштеген балдарга менин өзүмүн анан биздин Форсаж жамаатынын атынан арзыбаган белектери бар. Ошону где-то бир көптөгөн балдарга тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Силер диспетчерди тааныбайсыңар да? Форсаждын диспетчери Гулистан деген бар. Гулистан дагы чакырып койсок, Гулистан келип койсоңуз. Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы, уважаемые водители. Я бы тоже не назвала вас водителями. Вы большие молодцы, вы большие людища, которые способны помогать людям передвигаться от точки А до точки Б спокойно, надежно. Вот предстоящий год, наступающий год, я желаю, чтобы в вашей жизни были ясные, светлые дороги, чтобы не было крутых, опасных, крутых перевалов, поворотов,
чтобы вся семья дышала ровно, счастливо, радостно. Вам удачи, больших жирных клиентов, больших жирных оценок, чтобы были большие высокие рейтинги, чтобы пассажиры были довольные, приветливые, благодарные, щедрыми, чтобы оставляли побольше бонусов или там что еще, чаевых, да, чтобы вся жизнь ваша была счастливой. Спасибо. Я еще хочу добавить, что здесь собрались одни водители, но самые-самые лучшие. И мы, например, не хотим назвать одного и того человека, или один водитель самый лучший, или 10 водителей. Вы все самые лучшие. Кто-то сегодня самый лучший, кто-то вчера был самым лучшим, кто-то завтра будет самым лучшим. И все самые лучшие сегодня собрались, и все-таки мы всех, конечно, в общем счету не можем наградить, поэтому 20 водителей у нас готовы получать сегодня призы за то, что последние 2 месяца выполнили больше всех заказов. У нас шла акция «Кто выполнит больше всех заказов?». Вот по этой акции в результате вот такой вот список получился. Но здесь потом вот это сейчас. Жігіттер, ең қымбат нәрсе бұл біз үшін уақыт екен да. Өмірден де қымбат нәрсе бұл уақыт екен. Уақытты егер біз тура пайдалана алсақ, анда біз көп нәрсеге жетіп кетеміз да. Мен ошоны еске алып, сіздер әрдайым уақытыңарды тақ жүргілі, уақытыңарды әрдайым тура пайдаланып жүргілі деп, мен сіздерге саат белек қылым келді. Анда месе ең бірінші мен Мырзақұлов Эрнистен баштайын. Эрнис, Мырзақұлов Эрнис, Форсаждың түптөнүшүнө, Форсаждың жакшы иштеп кетишине Мырзақұлов Эрнис жардам бердилер. Ошол инебизди, ошол арзыган белегибизди тапшырып койгонго уруксат бериңиздер. Парктын иштеп кетишине жакшы салым кошуп аткан жакшы энелерибизден бири Кушаев Кыялбекти чакырсам, Дагы бир жакшы жигит, Форсаждын дагы бир жигити Дамир уулу Самарбек. Самарбек, мен дагы благодарностный письмолор өзгөрүлө. Кыялбек, сага бул. Эркинбеков. Видеола Эркинбеков, все. Жигиттер, дагы Форсажда эң көп количество менен иштеген балдар бар. Ошонун заказдары менен азыр айтып, мен көрсөтүп айтып коеюн. Эң көп заказ кылган 573, где-то бир 2 айдын ичинде заказ кылган Инамидин уулу Мундузбек. Барбы? Бусурманкулов Кайратбек барбы? Бусурманкулов. Кийинки 640 заказ менен Бусурманкулов Кайратбек деп. Заказ менен Форсаждын эң активный баласы жигити Самат уулу Дастанбек. Самат уулу Дастанбек барбы?
Кийинки 672 заказ менен Садыров Максатбек. Барбы Максатбек? Дарманбул жок, Кийинки дагы бир форсажда иштеген жигит Султан уулу Кабылбек. 697 заказ. 697 заказ. ...47 заказ менен Кубатбеков Эльяр. Барбы? Кубатбеков Эльяр. Кубатбек Эльяр. Ноябрь, декабрь içindeki заказ кылган заказдарын эсептеп, ошондой чечимге келдик. Бул баары компьютер эсептеген. Биз өзүбүз балдарды мен биринде тааныбайм. Балдардын биринде тааныбайм. Эми бүгүн таанышып атам. Кийинки жигит 763 заказ менен Гүлжигит уулу Кубатбек. Атыкуров Анвар Исаевдик жок, алар келбеди. Кийинки 844 заказ менен Карамырзаев Нурбек. Форсаждын эң активный жигити Карамырзаев Нурбек. 844 заказ. Нурбекке кара жолго түштү окшойт, Нурбек. 857 заказ менен Нуралиев Кумарбек деген биздин жигит. Форсаждын активный жигити, бул дагы. Кийинки жигит Үсөн уулу Алымбек барбы? Барбы? Бар. 881 заказ менен Үсөн уулу Алымбек. Сегиз жүз 91 заказ менен Маткеримов Чындыз келбеди. Талгат келбеди. Эң эми вот кульминационный моменттер. Эң экинчи местога биз телефон койгонбуз, телефон. Samsung iPhone тибиндеги Samsung койгонбуз да. Ошол эки телефонду эң көп кылган жигиттерге телефондорду белек кылып коелу. Анда эмесе 950 заказ менен 2 айдын ичинде. Өмүрзаков Абдусалим деген жигит. Телефон, өтө кымбат телефон, почти iPhone 11ге окшош. Кийинки эң биринчи местаны алган форсажда өтө көп заказ кылыптыр. Эң биринчи местаны алган 1006 заказ кылыптыр. 1,5 айдын ичинде 1006 заказ кылган жигитибиз форсаждын эң активный жигити Исаев Эмилбекти чакырабыз. Опай. Алдырылар Алматыда бар дейді. Шымкенттің қыздарын дейді. Ақтөбенің қыздарын дейді. Құдаларым биле отыр дейді. Құдашалар биле отыр дейді. Все. Рахмат Эмилбек сага. Ийгилик болсун ишине. Рахмат силерге. Жигиттер, рахмат. Анан дагы биз форсажды дагы активный катышкан жигиттер бар. Нусупов Эдилбек деген жигитти сыйлап койсок, Нусупов Эдилбек. Форсаждын түптөлүүсүнө, форсаждын жакшы иштеп атканына ушул жигиттердин салымы чоң. Рахмат жигиттер. Эдилбек, рахмат сага.
Булсаға белек. Жігіттер, дағы біздің Форсаж таксопаркында Кыргызстандың, Россияның ел батыры, қандай батыры? Ну, батыры бар да. Ошону да алдағы таксопарк Форсажда істейді Марат Исаевті. Марат Аразымат істейді, шақырып қойын. Bir 4-5 bala kaldı. Kim barlı дағы? Kiyinki kalganın kimine жетпесе, Uday buyursa, Форсаждың атынан ай сайын бесплатный аш болып, ай сайын. 2 ай сайын Uday buyursa, қан шығарып аш қылып тұрамыз, қой сойып. Buyursa, Форсаж таксопарктың атынан болып buyursa. Рахмат жігіттер, сіздерге келіп бергеніңер үшін, бұл жерде қолдау бергеніңер үшін, сіздерге Алла разы болсын, ішіңерге игілік, машинаңардың алдынан ардайым шамал өте берсін, ардайым жақсылықтарға тапқаныңар берекелі іштерге бұйрай берсін. Рахмат сіздерге, рахмат. Форсаж қадаға чоң разы білдіреміз, қиялға сізді ішіңізге игілік. Ишиңизге ийгиликтер болсун. Калган белектер ушул келбей калган кызматкерлерге экен. Мына тамагыңыздар таттуу болсун. Биринчи тамак тартылды. Даамсыз отуруп туруңуздар. Анда мен сиздер үчүн дагы бир чыгарма аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Сыйлық алған
мырзаларды куттуктайбыз сыйлыгыңыздар менен. Ушул сыйлык албагандар, сыйлык алгандарга бир жакшы кол чаап коесуздар буюрса, Анан калгандарга дагы жуксун кылалы. Эми ойлоп калды окшойт көпчүлүгү. Бизде эле иштеп атып кандай болуп атат? Көрсө булар көп заказ алат турбайбы, Буюрса ишиңиздерге ийгилик, баарына насип эткөн инсан гана белекке ээ болот экен. Анда биз азыр ушу биринчи местолорду алган жигиттерди чакыралы дагы өзүнүн ыраазычылык сөздөрү анан куттуктоосу, жаңы жылдык жакшы каалоо тилеги болсо угуп коелу. Исаев Эмилбек келиңиз, Өмүрзаков Абдусалим, Кушаев Кыялбек жана Исаев Марат чакырып коелу. Кол чабуулар менен жигиттер. Азамат Марат мени тааныбай атат окшойт. Мен Ошто иштеп жүргөндө экөөбүз эфирде чогуу болдук эле. Көрсө Марат ушул жакта деле дагы деле иштеп жүрөт экен. Мына кол чаап коюңуздар. Атайын эрдик медалы менен сыйланган. Анда эмесе биз сөздү ушул белек алгандар куттуктайбыз. Белегиңиздер куттук болсун. Аксакалдаш сүйлөйбү же четинен сүйлөй берели? Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Не дейсем, чоң рахмат ушинтип белек берип, поддержка кылып, ушундай негизи эле ушинтип отуруп, кыргыздарды чогултуп, бир столдо, ак столдо отурганын ушинтип чакырганыңызга чоң рахмат негизи. Эч кайсы бир таксопарктын ээси мындай нерсени уюштурбаса керек. Чоң ыраазычылык. Ассаламу алейкум, бүгүнкү кеченин коноктору, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетели. Ушул Кыял акеге да рахмат ушунчалык уюштуруп. Кандай миң заказ кылдың, кантип кылдың, ошону айтып кеттиң. Ушул азыр бир аз толкунуп турам, ушу сөз дагы. Мотивация берип кет, балдар. Кыскасы бардыгыңыздарды жаңы жыл менен куттуктайм. Сиздерге дагы Кыялга чоң рахмат ушуну уюштурганыңызга. Тынч болойлу, бар болойлу. Анан ошол бир аз айтып кетсем, ошо алган берген заказды эле ала берсеңер жакшы болот. Ассаламу алейкум. Келіп отқан жаңы жылыңыздар мен мына ушу Ақтоздар кonu үстүндө насип кылып жолуп отурабыз. Кыялбекке чоң рахмат. Таксопаркыңыз өркүнө берсин. Кудай кааласа Москвада эң алдыңкы таксопарктардан болсун. Ушундай жакшы күндөрдө отуруп жүрөлү эле. Жаңы жылыңыздар менен бир жол. Ассаламу алейкум мекендештер, кутмандуу кеч, рахмат сиздерге. Мынау өзүнүн жанында турат Исаев деп. Биринчи орунду алды Исаев дегенде жүрөк токтоп калды. Мен айттым, үйдөн чыга элек эле телефондо уже заказ алып койгонбуз керек депчи. Жолу телефонду карай элек уже заказ. Кеттик аэропорт же болбосо центрге депчи. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Көп сүйлөбөйт экен булар, көп иштеген адамдар экен да. Шынын айтканда жанатан бери действительно бизнес стол, башка столдордо обсуждать этип отурушту, булар кантип иштешет, эмне кылат депчи. Бир аз азыраак айтсаңыз. Мисалы үчүн Исаев, ким атыңыз? Абдусалам айке. Сиз ошону кантип иштедиңиз, кантип жакшы натыйжалыкка жеткендериңизди, кандай коэффициентин алдыңыз, кандай нерселерди алсаңыз, ошолорду могу биздин коллегаларга бөлүшүп кетсеңиз дагы жакшы болот эле. Дагы бир жолу куттуктайм, мен походу 4-чү орунду алган окшойм да. Эме секрет сегизинчи заказ алгам. Чоң рахмат. Эч кандай сыр деле жок негизинде. Бул Жакып байке өзү айтмакчы, заказ келсе ала бергиле. Ошондой эле. Эч кандай сыр жок. Бул эле ала берген оң деп ойлойм негизи. Анан пробкаларда желательно ортодо иштебейм, четте эле жүрөм. И стабильно 12 саат толук иштеген. Андан көп деле в основном иштебейт элем негизи. Ошо 12 саат стабильно, бирок без выходных ошентип эле экинчи нерсени алып койдум. Машиналарыңыздар нормальный. Ошо рахмат сиздерге, барыңыздарга, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун.
көрсө Абдисалам айткандай эч кандай сыры деле секрети деле жок экен. Болгону баягы мен да ойлоп калып атам, бул менин жеке эле оюм болуп атат. Мындай кээде баягы жакын жерге же бир эле кварталга заказ чыгып калса албай коюшу мүмкүн да көпчүлүгү. Абдисалам ошону дагы алып көбүрөөк заказга иштеши мүмкүн да. Эшиңиздерге жок, мен таксист эмесмин. Эми таксист болоюн деп атам. Буюрса ушундай көрүп, мен да таксист болуп келип атат. Тамагыңыздар таттуу болсун. Аз бир аздан кийин дагы музыкалык чыгарма болот. Анан Кыял кебистин азырында кызыктыруучу мындай белектер бар экен. Мен суроо айтайын. Ким суроого туура жооп берсе, кол көтөрсө, анан белек беребиз, Кыял ке даярда, Ош дейм да ойбудай сакта. Кыргызстан менен Москванын аралыгы канча километр? Ким билсе кол көтөрсүн, мен барып сурайын. Биринчи кап көтөрдү да, мен көрүп калдым. Кап этпейсиздер. Менин үйүмө чейин айдайын кош. Сиздин үйүңүз каерде? Менин үйүм Баткенде. Үйүнө чейинби же Казакстан чек-арасына чейин айтамы? Жок, бул жерде макулдашып алалы да. Баткенге чейин да кошулат да, мен цифраман көбөйүп кетиши мүмкүн. Азыр менде жооп бар да, туура жооп. Казакстандын чек-арасына чейин кылалы, Кыргызстанга чейин, Айтыңызчы макул, айтыңызчы. Кыргызстанга чейинби? Чек-арага чейин Казакстан. Так. 3800 канча? 3800 жок, туура эмес болуп калды. Айтыңыз. Саламатсың. 3750 километр чыгат. Границага чейин. Бишкекке чейин 350. Туура эмес экен. Барайынчы. Санатандай. Интернетти карамай жок, телефонду карап атасыз. Интернетти карамай жок. 3637. Жок. 2700 oldu. Россиянын борбору Москва шаар болгондон кийин Кремльдин алдынан баштап биздин Кыргызстандын борбору Бишкек шаарындагы Ак үйдүн алдына чейин 3793 километр. Туурабы? Туурабы? Канча? 3700 деп. Эч ким билбейт окшойт, ey. Канча экен? 3782 дейт. Мен башкача деп уктум, бирокчу. 3700. $3758 deyт. 400 границага чейин. 3400 deyt. 3782 deyt. 3000 deyt. Kırgızstan menен Moskva menен Kırgızstandын ортосундагы километрди айтып атам мен. Жол 5600. 5600. Кол чаап коесуздар. Эң туура. 5600. Келге жигитке приз берип коебуз, атыңыз ким? Ақтан газ приз алып келебиз. Bir saat ver koysam. Берейинби? Берейинби? Ой, bir saat. Saat eкен кол чаап коесуздар туугандар. Кел, Ақтан. Кел, стела кел. Bunları Fasardın en активный жигити азаматсың бөлчке. Игілік сага. Кол чаап коесуздар. 5600 туура жоопты айттым да. Каяктан билесиз сиз? Каттаганда. Өзүңүз каттагансыз, Москва, Кыргызстан. 5600 экен туугандар мына. Көрдүңүздөрбү? Туура жооп 5600. Москвадан Кыргызстанга чейин, Кыргызстандын кайерine чейин? Кыргызстанда кыскасы. 5600. Баткен болсо да, Баткендик деле 3000ден 4000ге жеткен жок да, мисалы үчүнчү. Бияк Жалал-Абадка чейин деп атат. Негизи 5600 экен. 5000 экен да. Ошо чек-арага чейин 5000 болот экен. Ошондо Жалал-Абадка чейин 600 болсо 5000 болот экен. Ошо 5600 деп мен дагы туура жоопту жазып алган элем. Так, Кыялга дагы бир суроо бар экен. Бул логикалык суроо.
Таксиден түшүш үчүн алгач эмне кылыш керек? Жок, бирден айтыңыз. Эшикти ачыш керек дейт, жок. Ремен чечиш керек. Айтыңызчы. Ремен чечиш керек. Ремен чечиш керек дейт, жок. Машинага чыгыш керек дейт, жок. Таксиге отуруш керек. Таксиге отуруш керек дейт, жок. Машинаны өчүрүш керек дейт. Тормуз себиш керек дейт. Кол чыгып коесуздар. Эми логикалык болот. Saat alacaksınız mı? Saat, kolçaya koyasızlar, tornos demiş gerek. Yani bu biraz logikalı soru olarak tornos tepkenden iyi kadar kulüsünü ölçürüyoruz, remenini çıkarıyoruz, cana başkalarını da diyoruz. En doğru, kolçaya koyasızlar buna gitti. Adınız kim? Aziz Bey'e daha bir saat oldu. Geliniz, kutluklarınız, sizge nasip bekliyorum. Anda mesela daha bir çıkarmaz, daha birazdan keyin tabakladılar. Kaluvchilar, biylesеңizdер болады. Kaluvchilar chiqib, ақсақалдардан айту, қалу тілек, жаңа жылдық тілектерді айтсаңыздар болады. Келіп жазылып атыңыздар да. Ал эми азыр сіздерге жағымды шығармалар менен Москва жергесінде ең алдыңғы біздің мекендештердің ыршыларының бірі Махмуд Мырзаны қол шабулар менен шақырып алалы. Қол шабулар болсын дейміз. Шоң рахмат, барғаныңыздар менен, келе жатқан жаңа жылыңыздар менен, түрмедегі шығарма сіздер үшін жатырғандар болса, бұл түрден қалашылық биге шығарасыз. Ай-яй-я! Шап-шап-дей! Шап-шап-дей! Запахло весной, летели моторы, хозяин седой, ворота открой. Запахло весной, он снимет рукой, знакомой травой, вернусь я домой. Разбегутся под ногами ручейки, пересвернутся на свободу из души. Не вернется моя молодость никогда, а залил я, по вискам стучит весна, по вискам стучит весна. Запахло весной, метели моторы, хозяин седой. Ворота открой, эй! Запахло весной, он снимет рукой, знакомой травой. Вернусь я домой, домой.
смогли. Продажный адвокат надежду не внушает, и этот весь бардак меня так раздражает. Присяжный кончает, базар здесь не по теме. Судья, давай скорей, да я в тайгу поехал. А для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон, вы меня лагеря. А для вас я никто, сколько было таких, с позочки разлететь, мою жизнь не смогли. А для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон, вы меня лагеря. А для вас я никто, сколько было таких, с позочки разлететь, мою жизнь не смогли. Шон рахмат. Здорово, что нас задумали, да? Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду.
не обманщик, который нам выпадет в дом. Мне сказал номера, если он не обманщик, на который нам выпадет в дом. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. На том пруду, куда тебя я приведу. Шоң рахмат. Бұл жерде азыр Махмуд мырза көбі сұрап жатады да, Махмуд живой өрдеп атабы жоқ па деп, көбі ишенбей жатады. А мен айттым, аларды көндірдім, живой өрдеп атады десем, көбі ишенбей жатады. Ушу ишенбегендерге без музыка акапелла кылып бир ырдап берсеңиз жакшы болот. Дом хрустальный на горе для нее, сям как пески, так и роз в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Шоң рахмат. Рахмат, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Буюрса, жакын арада чакырууларды күтүп атыптыр, өзү дагы жана голос дегендер бар го. Ошолорго барып, голос берип койсоңуздар болот эгерде көрүп кала турган болсок. Анда эмесе, бул жерде биздин эмен кыргыздар илгертен эле баягы талантка бай келет да, таланттуулар келет. Көпчүлүк сураса, көпчүлүк чыгармачылык инсандардын өзүнүн кесиби, мисалы эл артисттеринен сурасак өзүнүн кесиби баягы окуган эмесмен, өзүнүн тубаса талантмын деп коет. Ошо Мансур Махмуд агабыз дагы ошол таланттардын бири. Анан бул жерде таксисттерден, инвесторлордон дейли. Инвесторлордон Нурлан деген мырза бар экен. Нурлан агабыз чакыралы, өзүнүн 3 кыл кыргыздын улуттук аспабы комузун көтөргөнчү келген экен. Ошол жалпыңыздарга, жалпы кесиптештерге бир комуздун оштосун ырдап берейин деп атат. Бир кол чаап коелу, Нурлан агабызга. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Шу Фарсач жамбаты. Барыңыздарды ошо бүгүн Кудайга тамак болуп аткан экен. Ошол келечекте эмне ойлогон тилектериңиз болсо, тилектериңизге жетиңиздер. Барыңыздар ошол жерде ойнооңуздардан жүргөн жоксуздар. Ушул жерге ниеттик кылып келген болсоңуздар, тилегиңиздер кабыл болсун. Ошол жана Фарсачта анча чакыр айтып аткан мен койсун. Ошол эме анча кичине эме айтып атсам кечирип коюңуздар. Şu barınızlar ошол жаш балдар кичине үлгү алсын деген эле майында айтып атам. Ушул жанагы ушу жерде жана сыйланган балдарга кичине арнап бир шеңгел иштеп коелу. Жана Нурлан деген ушул турбайбы дешип атат. Азырчы. Так. Bulakтай көздөрүң башкача экен, бул кечте саң эч ким жакпаса экен. Мен сени сүйөм деп айткычакты, ким бирөө озунуп айтпаса экен. Ботолой көздөрүң баң жанат, караймын карегиң талбай кара. Булмак эми эч качан тынчтык бербей, махаббат жүрөккө салган жара. Мага сен сурамдың келиңиз деп, махаббат ырдап бериңиз деп, өрүмдү баштайын сүйүнүштөн, жүргөндүрүмчө өзүмда жүргөнсүн сени издеп. Тап берген кирпигиң төгүнөт да,
жарқырап күліп барсам, маңқайып маралдай көрініп Қуаныш Ажыбаевтың күттімдегілерін тыңдап қояйын. Күттім мен жол қарадым сен тараптан, төгілген жанда қалып талай күттім. Ошол жол мені жалғыз алып баратқан, bir кезге тағдырыбыз екеумізді. Tağdırımız bir gelgede kömüzdü. Kütüge ümit bolup jaralgandım, küyütün ırgaylanar tağdır boldu. Ekimiz yaşlarına bölümüpüz, ekimiz ömürde bölüp düşkün imsun yoldu. Bölüp düşkün ömürde bizdin yoldu. Güttüm men yol qaradım sen taraptan, tөгілген жанда қалып талай күттім. Ошол жол мени жалғыз алып бараткан, bir кезге тағдырыбыз екеумізді. Tağdırımız bir gelgeni kömüzdü. Tağdırımız bir gelgeni kömüzdü. Баракелде, қол шағып қойыңыздар. Нұрлан ағамызға разышып білдіреміз. Чоң рахмат айталы. Тамағыңыздар тату болсын. Зерікпей атасыздар ма? Зерікпей атқан болсаңыздар, маңдай жақсы болса бір жақсы қол шағып қойыңыздар ғана келіңіздер. Азыр еме бұл жерде дағы қалау тілектер, құттықтау сөздері бар екен. Парктардың нелері келген. Бекболот байке келіңіздер. Надыр байке, Ақжол байке, Зауыр байке. 40 на 40 40 чорок екен Құдай сақтап. 40 чорок паркі, Голд таксопаркі. Қол шағулармен шақырып аламыз. Ғана келіңіздер. Ассаламу алейкум, біз туғандар. Ушул Форсаж компаниясының генеральный директоры Қиялбегинім ушу кесиптештердин кечесин уюштуруп, ушу өзүнүн компаниясында иштеген кесиптештерине жакшы ыраазычылыгын билдирип, ушу кечени уюштуруп отурат. Жана ошондой эле жакшы сыйлыктарын тапшырды. Бул чоң биздин сыймыктана турган иш кылып атабыздар. Жакшы нерсе болот. Анда бир айтып кетейин, жакында эле биз ушу Москва шаарында такси кызматында иштеген кыргыз бир туугандарыбыздын ынтымак уюму түзүлдү да, ДОС деген. ДОС таксистов. Добровольное объединение содружеств таксистов. Ошол жерде көп админдер отурат. Жакында эле билесиңер, бойкот Яндекске карата өтүптү. Ошого мен айтып кетер, ар бир терс ушундай иш-чаралар өтүп атканда обязательно кыргыз элине бир жаман таасир тийип калышы мүмкүнчүлүгү бар эле да. Ошон үчүн мен бир ыраазычылык билдиргим келет. Ушу бойкотто жакшы иш-чараларды ушу биздин кыргыз таксисиндеги ынтымактын
ынтымактары бар группалардын админдерине чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени бул бойкотту бир да кыргыз таксилерине залакасы тийбей, жаман таасири тийбей, өтүп тынч өтүп кеткенине, ошондой эле такси парк ээлерине да жакшы ыраазычылык билдиремде, жакшы маалыматтар таратып, жакшы иш-чараларды көргөндүгүңөргө силерге чоң ыраазычылык. Ошон үчүн ушул Москва шаарында иштеп аткандан кийин негизи кыргыз таксилери басымдуулук болот экен да бул жерде. Ошон үчүн мен бир кайрылып кетермин ошо такси кызматын иштеп аткан кыргыз жигиттерибизге. Биз сыртта жүргөндөн кийин, Москва шаарында, башка өлкөдө жүргөндөн кийин кыргыздын күзгүсү болушуга мен сурам кетеримин. Анткени эмне дегенде биз ушу сыртта жүрүп, ушу таксилер, ушу биздин такси кесибинде иштеген жигиттерибиз ушу жергиликтүү эл менен прямой контакттабыз да биз. Биз кандай өзүбүздү маданияттуулугубузду, сабаттуулугубузду жакшы жактан көрсөтө алсак, ошондо бизди кыргызды сиздер аркылуу бизди тааныйт да. Ошон үчүн силерди ушу өзүңөрдүн кесибиңерди жакшы баалап билишибиз керек биринчиден. Чтобы биз иштеген кесибибиз баалуу, өзгө сыймыктана турган кесиптерден болушун мен каалайм да. Баарыбыз ошол тилекте болушубуз керек. Ошон үчүн дагы бир жолу Форсаж компаниясынын жетекчисине Кыялбекке чоң ыраазычылык. Анткени ушул жерде отурган ар бир коноктор ушул силердин иштеген кызматыңарды ушул жигитибиз баалап, сыйлап отурганына силер да ыраазы болсоңуздар болот. Анткени мен да каалайм ушундай компаниялар көбөйүп, канча Кыялбекти билем, компания таксопаркында 1000ден ашуун айдоочулар иштейт да, ар кайсы улуттагы. Бирок бүгүн карасам басымдуулугу баары эле кыргыздар экенбиз. Ошого да сага да чоң ыраазычылык. Ушул башка таксопарктын ээлери да сенден үлгү ала тургандай болсун. Бул жакшы мындай маданияттуу жакшы иш-чара өткөрүп атасың. Бул бир акыркысы болбосун. Ушундай ийгиликтерди өзүбүз баалап биле жүрөлү, бирибизди сыйлап, урматтап, дайыма бириндикте жүрөлү. Буюрса ошо дос ынтымагына кошулуп баарыңар бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жең чыгарып дегенде бир жеңден кол чыгарып ынтымакта жүрөлү. Ошол буюрса биримдикте болсок, дайыма өзүбүзгө кесибибизде жакшы шарттар түзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз да. Ошон үчүн бирибизди таанып, билип, сыйлап жүрөлү. Ассаламу алейкум, кыргызымдын кыран жигиттери. Биринчиден Аллахка миң мерте шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Ушул Кыргызстанда бири-бирибизди таанып алган, бири-бирибизди билбеген адамдар Кудайдын өкүмү менен келип, ушул Москвадан таанышып, бир дасторкондо насиптеш, тилектеш болуп отуруп атканыбызга Кудайга шүгүр. Экинчиден, ушул бүгүн Москвадагы кыргыз жигиттеринин, таксистеринин, ушул такси жетекчилеринин башын бириктирип, Кудай тамак өткөрүп, бир дасторконго баары ынтымакка биримдикке чакырып аткан Кыялбек мырзага да чоң рахмат. Кыялбек мырзаны да көптөн бери мен жакшы билем, чогуу иштешебиз. Кыялбек мырза бир эле ушул такси менен гана алектенбей, Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн ортосунда дагы товарларды бир өлкөдөн экинчи өлкөгө алып келип, Кыргызстанга да жакшы пайда келтирип атат. Андан тышкары ушу ишкерлик менен, кайрымдуулук менен да алектенет, көбүн айта бербейт. Ушундай жигиттерибиз көп болсун. Сага рахмат, ушул компанияң өнүгүп өсө берсин. Ушундай болуп дем күч берип, кыргыздын жигиттерин өстүрүп, ушундай жакшы ийгиликтерди жарата бер. Дагы бир айта кете турган нерсе, биз кыргыздар негизи эле кыйынбыз да. Бир кезде келип Москвага МКАД каякта экенин, третий кольцо каякта экенин, садовый кольцо каякта экенин билбечи элек. Азыр Кудайга шүгүр, жергиликтүү тургундар, орустар бизден сурап калды да, кайсы көчө, кайсы жакта экенин, каякка кантип барыш керек экенин бизден сурап калды. Бул дагы болсо биздин кыргыздардын кыйындыгынан, мындай жакшы аракетчилигинин белгиси. Экинчи белгиси өзүбүздүн жигиттер 1000ден ашык бир айда, бир жарым айда заказ кылып эмгектенип аткан, бул дагы жакшы көрсөткүч. Негизи эле кыргыздар аракетчилбиз да.
бир нерсени баштабайбыз, баштагандан кийин аягына жакшы эле чыгарып салабыз да. Эми мен айтат элем, мынакей азыр 2%, 3% алып атып, мына Кыялбек ушундай дасторкон жайып, жакшы кичинекей белектерди берип, телефон берип, жакшы нерсени баштап берди. Эгерде кыргыздар өзүбүздүн агрегатты ачып, Яндекске окшогон, Везетке окшогон, Гетке, Ситиге окшогон агрегатты ачып туруп 20%, 30% ала турган болсок, биринчиден мамлекетибизге пайда, экинчиден силерге пайда, үчүнчүдөн ошол агрегатты ачкан кыргыз жигиттерине пайда болуп, мындан да жакшы өнүкмөкпүз да. Эмне үчүн биз башкаларга мынакей канча миңдеген кыргыз жүрүп, эми бул да жакшы, бирөөгө азырынча үйрөнүп иштеп атабыз. Эми өзүбүздүкүн ачып, өзүбүздүкүнө кошулуп, өзүбүзгө пайда келе тургандай мен ишенем. Биздин арабызда акылдуу, илимдүү, билимдүү жигиттер көп. Кудай буйруса, өзүбүздүн агрегат пайда болуп, Яндекстагы, башкалардагы жана бойкот кылбай эле четте кала турган күнгө Кудай буйруса жетебиз деп ойлойм. Анткени биз ынтымактуубуз, биримдиктүүбүз, аракетчилбиз. Ушул жакта көрүп атам, мына кечээ бойкотту дагы башка улуттардын аты чыккан жок. Жана орустун Немен деген блогерлер дагы кыргызы, киргизы, кыргызстарды пайдалатты да. Бул ошондо дагы бир 70-80% биздикилер чыкпай коюп, ынтымагыбызды, биримдигибизди, сөзгө туруктуулугубузду дагы бир жолу көрсөтүп бердик да. Мен андай неме көрүп байкап аттым да, бүттүк немедечи. Ошон үчүн ынтымагыбыз бекем болсун, биримдикте бололу, ар дайым ушундай ынтымакта иш алып бара берели. Бизде мынакей таксиден тышкарыдагы Москвада көптөгөн коомдор бар. Жанагындай груз 200 болуп калат, жолдо көчөдө калып кеткендер болуп калат, кыйналгандар болуп калат. Москвада бир 70-80 уюмдардын башы бириккен азыр диаспоранын немеси бар да, координациялык кеңеши бар. Мынакей былтыр бир 10го жакын таксинин группанын жетекчилери, мынакей бул арсландар отурат, көптөгөн чакырып, кичине сыйлык бергенбиз, дем күч бергенбиз, жанагындай сумкасын кайрып берген, калып калгандар кайрып берген, дагы ушул жакшы мындай үлгүлүү иш көрсөткөндөрүн чакырып кичине сыйлаганбыз да. Ушинтип бири-бирибизге дем күч берип, Бакболот байке айткандай, үлгүлүү жагыбызды көргөзө берели да. Анан биздин үлгүлүү жагыбыз дагы жанагындай бизди коркутуп, алдап кетип, акчаны төлөбөй койгондо дагы сос менен бирге калып, бара калганыбыз дагы бул эң жакшы ынтымактын белгиси да. Башка улуттардан мен андай нерсени көрө элекмин. Мен бияктан карап отуруп, мен көзүм көп деле аралашпайм, бирок бияктан карап отуруп ушундай ыраазы болом да, биздин жигиттердин ынтымагына, биримдигинечи. Өзүнүн жумушун, өзүнүн башкасын таштап коюп, ушул бирөө кыйналып атканда, бирөөгө жардам керек болуп атканда баардыгы бара калган, бул аябай жакшы көрсөткүч да. Ошон үчүн биринчи орунда ошол ынтымакта бололу, биримдикте бололу, акчанын артынан көп куу бербейли. Мындан да жакшыраак өсөлү, өнүгөлү, экономду иштеп аткан болсок, комфорт өтөлү, комфорт иштеп аткан болсок, бизнес өтөлү, бизнестен өзүбүздүн агрегатты ачып, андан тышкары дүйнө жүзүнө мындай таанымал, үлгүлүү иш кылганга аракет кылалы. Ошон үчүн ынтымагыбыз, биримдигибиз арта өсүн, Кудай таамабызды Кудай таалам кабыл кылсын, ар дайым биригип, ынтымакта иш алып баралы. Чоң рахмат. Biraz tanıştırıp keteyim, bu jigit менен Надырбек өз энебиз болот. Бул бизде Москвада координацион совет түзүлгөн, ошо 70-те коомдук уюмдун башын бириктирген. Ошол координацион советтин төрагасынын орун басары, биринчи орун басары. Рахмат, мен дагы бир нерсени айтпай калыптырмын. Бакболот байке айтпады азыр өзүбүздүн таксисттердин бирикмеси түзүлдү депчи. Бул аябай жакшы нерсе. Мага мынакей бул жерде тааныган көп эле жигиттер бар, кайрылып калат да. Байке бир кырсыкка кабылып калдык, бирөө коюп кетти, же бирөө уруп кетти. Адвокат таап бериңиз, юрист таап бериңиз, элчиликтен бир жардам болсо депчи. Ал нерсе жакшы, элчиликтики деле бар, бирок ал жетишпейт. Миллионго жакын кыргызстар жүргөн жерде. Юристтер бар, бирок алар деле жетишпейт. Кудай буйруса мынакей ынтымакта, биримдикте биз өткөндө бир чогулуштарда айтканбыз жигиттергечи. Ушундай таксисттердин бириктирип туруп, ошонун ичине өзүбүз бир юрист шайлап алалы, бир адвокат шайлап алалы. Бир ошол жүгүрүп, түнкү саат 3-тө 4-тө болсо да биздин жигиттер бир кырсыкка кабылганда, же болбосо подставалар болгондо жүгүрүп бара тургандай, көп болсо 50 сом, 100 сомдон бир айдагы же бир жумадагы чыгарып берип койсок, ошонун айлыгына моундай жетет, потому что биз көппүз. Ошондой болсо, кичине да болсо, кээде подставалар болуп калат койбу. Ошондой учурда адвокат, юристтер жардам бермек да. Ошон үчүн Бакболот байке жана сиздер ошону бириктирип, өзүңүздөргө юрист ачканга, башка нерсенин баардыгын адвокаттарды алганга аракет кылыңыздар. Бизде бар тааныштар, ошолор менен иштешкенге дагы мисалы жардам беребиз да, Кудай буйруса. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бул группасы жамааттын атынан биздин кичинекей таксопарк Алтын Ордо таксопарктын атынан куттуктап кетейин силерди. Кыялбек, ишиңе ийгилик.
ушунча чогултуп, жигиттер чогултуп, майрам уюштуруп, белектерин уюштуруп, бул өтө чоң жетишкендик. Жигиттер силерди куттуктайм, уткандарды, белек алгандарды, белек албагандарды ошого аракеттенгиле. Ошол ишиңерге ийгилик, жигиттер. Assalamu alaikum, kollegalar, канчаңыздар менен Форсаж таксопарктын уюштуруучусу КЛГ силерге ишиңерге ийгилик. Чороо жамааттын атынан баарыңызга ишиңерге ийгилик. Дайым биримдиктен, ынтымакта, жадамар аябай, соско кайрылып, биримдикте жүрөлү жигиттер. Баарыңар келип жаткан жаңылар менен. Ассаламу алейкум, жамаат, кандайсыңар, жакшысыңарбы? 777-нин жамаатынан, таксопарктын атынан сизге ишиңизге ийгилик. Жигиттер баарыңарга да жумушуңарга ийгилик. Биз дагы ошо Кыялакенин ичине жуксундуп келдик. Келечекте эми эле ачылдык. Кудай кааласа биз дагы ушундай жетишкендиктерге жетели деп баарыңарга рахмат. Жигиттер иштериңерге ийгилик. Рахмат, сіздердің ишиңиздерге ийгилик. Дастуркан четинен орун алыңыздар. Ушу сиздердин сөзүңүздөрдүн артынан бир жакшы чыгарма суроолор боюнча Махмуд мырзаны дагы чакыралы, анан дагы каалоо тилек болсо дагы чакырабыз. Келиңиз. Байрамыңыздар менен дагы келе жаткан. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете.
бири сураналы. Кол чапаңыздар анда. Дагы бири суранат экен биз Махмуддан. Анан Махмуд мырза бүткөндөн кийин өзүңүздү тааныштырып болот экенсиз. Биякта сурашып атат. Мержалы, кечирип коесуздар, кичине ооруп калыпмын. Мындай неме болуп атат. Суу кетип калыптыр. Ночь по улицам пошла, звездная поступил цариц. Слов и чисел простота у небесного моста раскидала перья птиц. Не забудутся никем праздник губ, обиды глаз. Забери меня в свой плен, эту линию колен целовать последний раз. Только рюмка водки на столе, ветер мчится окном, тихою болью отзываются во мне этой молодой луны крики. Нелегко тебя дать парусам ветров и птиц. Может даже не понять, может даже не узнать среди тысяч женских лиц. Пусть глаза мои молчат, молча смотрят на луну. Если кто поймет взгляд, поторопится сам, сам не знаю почему. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном, тихой болью отзываются во мне этой молодой луны крики. Отзываются во мне этой молодой луны крики. Шоң рахмат, шоң рахмат. Мен атым Махмуд, мен өзгөнөн болом. Өзгөнү билесиздер. Кароолдон болом, Каратайыт. Ошо. Жылда персонан дагы бир
жерде бир иш-чара болуп атыптыр, ошол жака да кетиш керек экен. Бирок макул, азыр кыргызчадан бирөө ырдап берсин. Кол чаап коебуздар. Чыгып. İzledim seni arasından eldirdim en bir koz gözlerinden çillerdim sen ağlandan izledi göçer Kızıl bekin çoluğum Düşün körbe oğrudum Kışka kalkan Çal bıraktın önümde Azuda tek Diktim seni dizmeginen eldirdim en bir koz gözarılan çillerdim sen alangan kaygırtuğa jar alsan
Рахмат. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'ın maçlı olsun, kırışlı olsun, berekatlı olsun, barınızlarga. Allah razı olsun. Adam balası bu dünyaya gelgende Allah Taala bir adam balasın maksat menen jaratkan eken. Jaratılgandın üstü, bu dünyaya jaratılgan nersenin bardığının üstünden adam balasın Oşolor niyesi kılıp jaratkan eken. Oşol kay maksat menen jaratkan bolsa Allah Taala, oşol maksatta жашоону bizge Allah Taala kabul kılgan bolsun. Her birimiz bu жерге келгенде жыргаганыбыздан же бир ал жакта жакшы болгондуктан келген эмеспиз. Her birimizдің ой максатыбыз, тилеген нерсебиз бар. Allah Taala ошол тилек ой максаттарга жеткирген болсун. Эгер ошол ой тилек максаттарыбыз бул дүйнөдө и ахиретте бизге пайда алып келе турган болсо, эгер бизге залал нерсе алып келе турган болсо, бул дүйнөдө же ахиретте Алла Таала бизден аны алыс кылган болсун и сактаган болсун. Ар бир жамандыктан, жаман көздөн, жаман сөздөн Алла Таала өз панасына сактаган болсун. Кыямет тақсыр, Алла разы болсын, сізге ушунча нерсени өткөрүп, ушунча нерсени адамдарды чогултуп, чоң бир мааракени өткөрүп атасыз. Бул өзү бир жетишкендик. Ушул жерге келген балдардын өзү дагы бул жөнөкөй балдар эмес, жетишкен балдар экен. Алла разы болсын. Көрүп атабыз. Алхамдулилла, чоң-чоң ийгиликтерге жетиптир, чоң-чоң нерселерди, чоң-чоң заказдарды. Бул өзү азыркы озвучить эткен цифралар жөнөкөй цифра эмес. Ошол нерсеге мотивация берген сиздерге Алла разы болсын. Ишиңиздерге ийгилик берилген, Алла Таала кандай рызкы берген болсо, байлык берген болсо, ошол байлыкты закат берип туруп сактап кал дейт. Ден соолугуңарды, башка нерселерди, кырсыктардан садака берип өзүңөрдү сактап калгыла дейт. Мен ойлоймун, сиз экөөнү тең аткарып атасыз деп. Алла Таала ар бир жамандыктан, кырсыктан, көзү бардын көзүнөн, сөзү бардын сөзүнөн, сыйкырдан, бардык нерседен сиздерди и чөйрөңүздө жүргөн жакшы саналаш адамдарды и сиз менен чогуу жүргөн адамдарды бардыгын сактаган болсун. Ар бир ушул жерде ушул кандай деп атадыңыз, Кыргызстанга акча которгон инвесторлор дедиңиз да. Ушул инвесторлордун тапкан акчалары Алла Таала бир жөн эле исраф болгон тойго эмес, өзүбүздүн келечегибизге, кыргыз элинин муунуна болгон, биздин ахиретибизге болгон пайданы алып келе турган нерсеге жумшала турган акчалардан болсун. Сиздерге келген ар бир илимиңиздер, илим дегенде бизде бир китеп окууну же бир башка дин максатын деп эле ушундай түшүнөт, жок, туура эмес. Илим деген ар бир адамдын алган илими. Ошол алган илимиңиздер сиздерге пайда алып келген болсун. Пайдасыз илимден Алла Таала алыс кылган болсун. Ар бир келечек күнгө жакшы ниет кылайлы, жакшы дуа кылайлы, Алладан дуа кылып сурайлы. Жеген тамагыбызды адалдасак, ошол таза жесек, ошол тамак менен дуа кылсак, тамагыбыз тазарат экен дагы, дуабыз Аллага жетет экен. Аркасына бир салават кылып койсоңуздар, Алла Таала ошол дуаларды кабыл кылат экен. Тамагыбыздарды адалдап, тазалап тапкыла, атмина деген нерселерди жок кылгыла. Өзүңүздөр бир жерде туруп алып, экинчи адамга досум меникин кирип туруп, завершать этип берип койчу дегендерди жок кылгыла. Алла Таала барака дегенди бере турган болсо, барака деген нерсе ушундай нерсе экен, бул кайып нерсе экен. Барака деген кимге Алла Таала кааласа ошого берет экен, кимден кааласа андан алып коет экен. Биз атмена кылганда же бир ушундай бир өзүбүздү умный сезебиз, бирок ошол эле учурда ал адамдын алдында умный болуп калышыбыз мүмкүн. Ал доверие, ошончолук доверие болгондуктан
Бирок жаратуучунун алдына эртеге барганда биз ал нерсеге сөзсүз жооп беребиз. Эртеге ошол жерге барганда таксыр сиз бизге эскертип койбодуңуз эле деп жүрбөңүздөр. Мен молдо эмесмин. Мен болгон өзүмдө болгон информацияны сиздер менен бөлүшөмүн. Болгон ошол. Мен молдочулук кылбаймын. Ким мага кайрылган болсо, сразу айтамын. Мешитке баргыла деймин. Колумдан келген нерсени советимди айтамын, жардамымды беремин. Эртеге ояка барганда ахиретте жаратуучунун алдында жооп беребиз. Жооп бергенде биз бир адамдан карыз алган болсок, ал адам менен гана эсептешебиз. А бул жерде мамлекеттин эсебинен болгондо аябай биздин жообубуз кыйын болуп калат. Себеби ыйманы жок адамдар менен соода жүргүзүп атабыз биз. Ыймандуулар болсо биздин сообузду алат. А ыйманы жоктор биздин башка нерсебизди талашат. Биздин көпчүлүгүбүз жетпей жүргөн нерсени талашат. Ыйман деген нерсе. Ошондуктан өзүбүздү баарыбыз бекем сактайлы, ыйманыбызды карманайлы, тамагыбызды азалдайлы. Кыялбек таксырым сизге келечекке чоң ийгиликтер болсун. Биз ар дайым сизди колдойбуз, ар дайым жардам керек болсо бизге айтыңыз. Сизге жардамыбыз түшсө обязательно кайрылабыз. Ассалаумағалейкум, бүгінгі маным кечиңиңерге. Жигиттер, Кыялбек ушундай нерсе чоң деңгээлерде өткөрүп атасың. Сени менен сыймыктанабыз. Не демейбиз, таксикейдин жамаатынан дагы ийгилик, мындай нерселерди тез өткөрүп турсаң, көптөн күндөн чоң иштерге жеткен. Ай сайын өткөргөнгө. Рахмат. Жакшы сөздөр болду негизинен. Бирок мына жана кабыл алып туруп завершать этип койсо да болобу? Микрофон бираз пасайтып койсун да. Бираз чыгып койсун. Да, точно такси кыла турган болду мен жакын арада. Эми азыр мына дагы атап айтып коелу, эсиңиздерге салып коелу. Мына биздин Мадина деген ресторанда бүгүн сый көрүп атабыз. Ушул ресторанга дайыма келип, өзүңүздөрдүн жакшылыгыңыздарды өткөрүп туруңуздар. Анан обед учурунда, түштөн учурунда, кечки тамак учурунда да келсеңиздер, сиздерге атайын кыргыз жарандарына, кыргызстандыктар үчүн арзандатуулар менен кызмат кылып берет экен. Бул жердин биздин администрациясы, биздин эң жакшы көргөн эжекебиз бар, өзүбүздүн эжебиз Салим эжебизге да бир кол чаап коюңуздар. Салим эже, келсеңиз. Өзү түшүнүп берет, сиздерди куттуктап келиңиз. Куш келипсиздер, урматтуу туугандарым. Бааларымын тең балдар экенсиңер, уулдарым десем деле жарашкыдай. Не дейин, ушул жерге баарыбызга тиричилик керек экен. Жашоодо кыймылдап тургандан ушу кыймылдай берейин деп мен да жүрөм ушул жерден силердин аркаңардан. Анан эми нары өтүп дегендей бияка көрүп каттайсыңар бош керек, аэропорт жакын болгон үчүн келип тамактанып туруңуздар. Түштө келесиңер, түнү келесиңер, биз чындыгында круглосуточно иштейбиз. Атайын силер үчүн ушу такси форсаждын таксистерин бүгүн чогултабыз деп кыялы эним менен эң жакын, эң жакшы көргөн эним айтып калгандан кийин аны ушул жерден экөөлөп чогулуп ушу меймандарды тосолу, анын артасынан мени да кичине колдоп кеткиле деп чакырганмын. Анан биринчиден балдар силерге айтайын дегеним ушул форсаж таксопарктын өсүп өнүгүшү аябай жакшы өтүп атат экен. Мен угушума караганда мунун баарын жалаң кыргыз балдар тейлейт экенсиңер. Ушу ишиңерде ийгилик боло берсин. Эч качан жамандык көрбөгүлө. Жакшы тапкан, ушу ташыганыңардын бар жакшылыктарга, тойлоруңарга, жакшы күндөрүңөргө буйрусын. Анан баягы ким кыял энем айтып кетти, силерде инвесторлор деп. Мен да ушунчалык сыймыктандым. Действительно ушунча кыргыздын балдары ушул жерде эмгектенип, ар бири өзүнүн үй бүлөсүнүн ата-энесин карап, бала чакасын багып жүрсөңөр, аябай кубанычтамын. Кубанычым койнума батпайт, мен эле жаман болуп кеттим чындыгындачы. Рахмат силерге дагы ушунчалык келгениңизге. Көптөгөн мекендештерибизди көрүп, бираз толкунданып кетти. Салим апабызга бир кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Буюрса келип ушул жерде жакшы майрамдайбыз. Эми Кыял аке бир аз тыныгып.
Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргызымдын кыран жигиттери, бүгүн биз үчүн жакшы күн болду. Бүгүн мен максатыма жеттим. Мен ыраазы болгон жигиттерди сыйлай алдым. Ушундай кымбат убактыңарды бөлүп, ушул жерге келип, менин жакшылыгымды бөлүшкөнүңөр үчүн силерге чын жүрөктөн ыраазымын. Рахмат жигиттер. Ар дайым силердин жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун, жолуңар ачык болсун. Ар дайым эмне тилеген максатыңар болсо, тилеген максатыңарга жеткиле. Ар дайым форсаж таксопаркы силер менен силерге кызмат кылат. Рахмат силерге. Жигиттер азыр ниет кылып кой союп кан чыгардык эле. Ошол үчүн бир таксырга Кур'ан окутуп ата кылып койсок. Рахмат. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу ушул жерде кечээнин коноктору Кыялбек, сенин ушундай элдин баарына жакшы ниет менен кам чыгарып баталайын деп тилек кылып ушул элдин баарынын башын кошуптук. Сага миң ыраазычылык, ишиң илгерей берсин, бизнесиң өркүндөй берсин, элиңе жакшы кызматтарды кылып, кыргыз элине жакшы шарттарды түзүп бер. Ошондой эле жалпы журт кыргыз элибизге баарыңарга үй бүлөгөр ынтымак, ийгилик, ден соолук, аманчылык болсун. Амин. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим бүгүн Москва.